Башка жылдарга салыштырмалуу өлкө ичиндеги туристтер көбөйгөнү менен ар бири өзүнүн артынан из калтырып кеткенди өкүндүрөт. Алсак Арстанбап жергесинде атайын таштанды таштабоону суранган тактайчалар турса да, ошонун эле айланасында таштандынын жатканын көрүүгө болот. Биз ушул жерге тынбай эс алганы келип турабыз. Быйылкы жылдын эсебинен биринчи жолу келишим. Келдим, жолдо кел айтып, жолдогу жанагы ортагым айтмакчы, жанагы жолдорго тосулган латалар, материалдарчы, анан ушу мусорлар, ар жерлерде турган мусорларды, ушуларды тазалап койса абдан жакшы болмок да. Ал таштандылар каяктан келип калды деген суроо жаралышы мүмкүн. Мунун баары эс алуу маданиятына келип такалат. Бул таштанды маселеси. Кыргызстандын ичиндеги таштандынын бүт баары чет өлкөлүк туристтерге эч кандай тиешеси жок. Чет өлкөдөн келген туристтер баары жогун маалыматы бар. Жана алар уже туризм маданиятын жакшы билишет. Алар эч качан таштанды таштабайт. Жада калса бул тамекини чегип бүткөндөн кийин дагы берки эмесин чөнтөгүнө салып кетишет да. Бизде деген тамеки бул жакта турсун, жеген алмасын почогон ыргытып коюшат да. Пакет беркилер ал жолдо катары эле баклажкалар жаткан кези да. Дагы бир маселе Арстанбап аймагында тазалык системанын жакшы жөнгө салынбаганы. Аймакта таштанды полигону жок болгондуктан жумасына бир жолу коомдук жайлардан чогулган таштандыны коңшу Могол айыл өкмөтүнүн полигонуна алып барып ташташат. Ал эми конок үйлөрүнөн чыккан таштанды ар бир үйдүн огородунда өрттөлүп, экологияга зыянын тийгизет. Жок дегенде жумасына бир жолу таштанды чогулткан машина болсо мыкты болор эле дейт конок үйүнүн ээси Абдумиталип Козубаев. Эгер ошондой бир ишкана болуп туруп, ошо үйдөн чыккан мусорлорду топтоп алып кеткен ишкана болсо, мисалы биздин айылдагы экологияга вообще плюс болмок ал. Элдер үчүн жакшы болмок, что баягы казылган ямаң кошуңа жакын болушу мүмкүн дегендей ошондой немелерден кутулмакпыз да. Жергиликтүү бийликке кайрылганыбызда чынында эле бул аймакта тазалык маселеси жаралып жаткандыгын, бирок ага карабай тазалыкты сактоо үчүн бардык аракеттерди кылып жаткандыктарын айтты. Адамдардын ар түрлүүсү бар да. Кээ бири мусорларын өздөрү менен алып кетет, кээ бириси керектүү урналарга таштанды таштаучу жерлерге таштайт. Мен анча-мынча таштагандар бар эмесиндечи. Таштабагыла, таштандыны таштаучу жерге апарып таштагыла деген нерселерибиз бар дедичи. Аталган аймактын бул көйгөйүн чечүүгө коомдук бирикмелер, жеке ишкерлер жана айыл жаштары да кызыктар. Жакын арада бул маселенин үстүндө иш алып барууга бел байлашкан. Бизден тышкары бир топ башка коомдук бирикмелер жана башка организациялар бар. Ошолор жалпы биригип, буларга азыркы учурда тазалык системасын киргизүү алдында турабыз. Ошол эле учурда мусор ташуучу унааны алып берип, бул жакта жаштар өздөрү инициатива көтөрүп чыгышкан. Бизге колдоо көрсөтсөңөр, биз иштегенге даярбыз депчи. Башка полигон ачкандан мындай баш тартып жаткан учурубуз, себеп дегенде жөн эле дагы бир жерди мусорго айлантырбай, ылдыйкы айылдагылардын полигону бар. Ошолор менен келишим түзүп, ошолордун бир полигонун бир бөлүгүн апарып төгүн мындай чечкени жатабыз. Мындай көрүнүштү бир эле бул аймакта эмес, башка эс алуу жайларынан да көрүүгө болот. Бул маселени чечүү жолу менен туризм адиси Бексултан Абдисаламов бөлүштү. Бизде айтсаң эле жергиликтүү мисалы үчүн муниципалдык органдар айтат, бизде мисалы үчүн буга бюджет жок, бизде акча жок, анан кийин бөлүп берилбей атат, дегенде мындай деген нерселер суроолор чыгат ортогочу. Мунун бир жолу мисалы үчүн ошол локация уже бул популярдуу болуп келатат, элдер барышат ал жергечи. Шлагбаум коюп, ошол кирип келаткан жерге. Ошол эле мисалы үчүн Кыргызатада бар. Кыргызатага коюлган шлагбаум. Мисалы үчүн жаңы эле ачылып келаткан Саройго да биз өткөндө жергиликтүү бийлик менен сүйлөшкөнбүз, коюлсын шлагбаум депчи. Себеп бул чечүү жолдорунун бири да. Кыргызстанда туризм жаатында жоготуулар 80%га жеткендигин Туризм департаментинин директорунун орун басары Кыял Кенжематова буга чейин 11 августта Бишкекте өткөн пресс-конференцияда билдирген эле. Коронавирус пандемиясы дүйнөлүк туризмдин тарыхында мурда болуп көрбөгөндөй жоготууларга алып келди. 2020 жылдын жыйынтыгы менен жоготуу 1,3 триллион доллар деп эсептелди деп Бириккен Улуттар уюму быйыл январь айында маалымдаган. Улукбек Салиулу, Кудайберди Дыйканов, ТМЖ жаңылыктары.